Достор, билесиңерби, аябай жакшы тенденция болуп атат Америкадачы. Жылдан жылга келген студенттердин саны өсүп атат. Өтө көп кыргыз студенттер азыр Америкада окуп атат. Чикагодо, Сиэтлда, Вашингтондо жана башка шаарларда. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Себеби мен Америкада 2013-жылы окуганда, анан Канадада бакалаврымды 2004-жылы окуп атканда өтө аз кыргыз студент болчу Америкада. Ошол үчүн аябай кубанычтамын. Көбүрөөк окуучулар Америкага келип, жакшы билим алып, дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекетте иштеп, жакшы тиричилик көргөндө бул өтө жакшы көрсөткүч. Бирок ошол эле маалда аябай жаман жагы да бар мынунчу. Өтө көп студент бир чоң ката кетип атат. Бул видео ошол жөнүндө. Бул ката эмне деп ойлойсуңар? Кандай чоң ката студенттер кетирип атат экенчи? Америкада окуган студенттердин эң чоң катасы бул кеминде 70% студенттер окууну таштап кетип атат. Бүгүнкү күнү кеминде 3 университет айтты, Чикагодо университеттерин айтты, биз башка кыргыз студенттерди кабыл албайбыз дейт. Себеби аларды алсак, алар окууну таштап кетип атат. Анан алардын статистикасына начар болуп, өкмөт менен Госдепартамент проблемасы болушу мүмкүн. Ошол үчүн алар мындан ары кыргыз студенттерди албайбыз деп атышат. Бул өтө жаман көрсөткүч. Бул Кыргызстандын айбирине жаман, бул ошол окуу жайда башка окуй турган студенттерге жаман, андан кийин бул айрыкча жаман өзү студентке. Эгер ошол студент 4 жыл чыдап, окууну бүтүп, алдыңкы жакшы фирмага кирип, 5 жыл иштеп, $150,000 жылдык майнага жетсе болот. 10 жыл иштеп, 300,000, 400,000 жылдык майнага жетсе болот да. Ошол үчүн достор, бул тенденция жөнүндө бузуш керекпиз. Биз Америкага келип, окууну таштап, кара жумушта иштеп жүргөн эл катары билинбейли. Биз Америкада жакшы окуу жайда окуп, жакшы фирмаларга иштеп, жакшы айлык тапкан эл катары билиниш керекпиз да. Америкада эң бай азиаттардын арасынан болуш керекпиз. Бул ситуацияга эмне күнөөлүү? Менимче, биринчи кезде бул ситуация күнөөлүү бул Кыргызстандагы ата-энелер. Алар болсо балдар Америкада жүрөт, жакшы иштеп атат, Uber'де жүрүп $4,000, $5,000 акча таап атат. Неге мага жардам бербейт? Биякта той бар, биякта майрам бар, тигиндеге акча беришим керек, туганга жардам беришим керек деп балдарын кыйнай берет да. Балдары болсо аракет кылат, университетке төлөгөнү, өзү жашоосуна, квартирасына төлөгөнү, тамагына төлөгөнү, анан кийин ата-энесине, анан бир маалда кыйналып калганда, ата-энесине азыраак төлөгөндүн ордуна алар университетти таштап коюп атат. Ошол үчүн сураныч, Кыргызстандагы ата-энелер, силер балдарыңарды кыйнай бербегиле. Балдарыңарды кыйнай бербегиле. Акча жөнөткүлө депчи. Силер балдарыңардын келечегине балта чаап атасыңар. Балдарыңар эркиндик бергиле, убакыт бергиле, окуусун бүтүп алсын, жакшы жумушка кирип алсын, жакшы жерде жашасын. Андан кийин бутка тургандан кийин силерге жакшы жардам бере берет. Экинчи проблема, көп студенттер болсо полиутбежище тапшырып, мага университет башка кереги жок деп таштап коюп атат. Эгер полиутбежище тапшырсаңар деле, университетти сөзсүз бүтүрүп койгула. Себеби айтишник болсоңор деле, кээ бир жумуштарда бакалаврды талап кылышат. Дипломдун копиясын сурашат, жөнөткөлө депчи. Мен айтишникмин, 8 жылдан бери Америкада. Мен Вашингтон тараптан бир топ фирмаларда иштегем. Менен дипломду дагы эле сурайт. Фирмалар айрыкча мамлекеттик проекттерде. Ошол үчүн достор, окууну сөзсүз бүткүлө. Урматтуу кыргыз студенттер Америкада чыдап койгула. Америкада окууну бүтүрүп койгула. Америкада кыйын эмигрант элдердин бири бололу. Алга.